Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу. Эвалон сайтында баары жөпүнөкөй. Аппсиндагы ссылка аркылуу өтүп, алгач катты алыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып, жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Эвалон сайты баары. Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков, Роза Отунбаева чогуу Ата бейитке барышты. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров бүгүн 7 ноябрда тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрүнө байланыштуу Ата бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине барышты. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматынан билдиришти. Иш чарага ошондой эле Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов, Жогорку соттун төрайымы Гүлбарак Алиева, экс-президенттер Роза Отунбаева жана Сооронбай Жээнбеков, президенттин аппаратынын жетекчиси Сүйүнбек Касмамбетов жана куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Таалайбек Өмүралиев катышты. Иш чаранын катышуучулары 1916 жылдагы Коогалаңда курман болгондорду эскерүү мемориалына, саясий репрессиянын курмандыктарынын эстелик мемориалына, жазуучу Чыңгыз Айтматовдун мөрзөсүнө жана 2010 жылдагы апрель элдик революциясынын баатырларынын мемориалына гүл коюшту. Аларга багышталып Куран окулду. Садыр Жапаров Бүбөйра Кыдыралиеванын улуттук коопсуздук органдарынын кызматкери Болот Абдрахмановдун жана археолог Михаил Москалевдин эрдигин алардын аракетинин аркасында Чоң Таш айылына жакын жерде репрессияланган 138 адамдын жашыруун жана массалык түрдө көмүлгөндүгү коомчулукка маалым болгонун белгилеген. Эскерүү иш-чаралары Таазим тарыхый мемориалдык музейинде жыйынтыкталган. Булак Супер KG сайты. Темирбек Асанбеков президенттик башкарууга Текебаев каршы чыгып чындыкты айтты. Темирбек мырза, акыркы мезгилде мамлекетти башкаруунун түрдүү жолдору сунушталып, айрымдар президенттик башкаруудан өтөрү жок деген пикирлерин айтышууда. Кыргызстанга башкаруунун кайсы түрүн жана депутаттарды кандай жол менен тандаганыбыз ыңгайлуу болот деп ойлойсуз? Тарыхты терең изилдесек, кыргыз эли ар дайым эркиндикти жогору баалап, ичара жалпы келишим аркылуу тил табышып, коомдук туруктуулугун сактап келген калк. Жалпы элдин талабына үстөмдүк кылган саясатын жүргүзгөн. Эл башчылары эртели кеч катуу жазага тартылган. Бизге келишим шартында мамлекетибиздин түптөлгөнү туура болот. Ошону эске алып, парламенттик башкаруу системасында гана мамлекет институттарыбыздын сапаттуу иштөөсүнө жол ача алабыз. Акыркы 10 жылдан бери парламенттик башкаруу биз саясий партиябыз деген ураанга жабынып алышып, чынында жалгыз президенттин үстөмдүгүн камсыздаган, бийликти узурпациялоого жол берген, ар дайым бийлик бутагына жагынган эки жүздүү депутаттардын жалган саясаты орун алды. Ошонун кесепетинен 5 октябрда эл толкуп Сооронбай Шариповичти кетиришти. Бул маселенин түпкү саясий себепкери ак ниет, ишенчээк элибиздин көпчүлүгү түшүнбөй, элди алдап жалган саясий партияларды түптөшүп, бийликке отурган амалдуу эски саясатчылардын иштерин көрүп алып эле бир мандаттуу парламент керек деп адашып жатышат. Биз бир мандаттуу парламенттин кандай экенин 2005 жылга чейин көргөнбүз. Азыркы эле депутаттардын көпчүлүгү ошол мезгилде деле парламентте отурушкан. Элди ар түрдүү курулай убадалар менен алдап келишкен. Демек Өмүрбек Текебаев айткан сөздүн чындыгы барбы? Чын эле президенттик башкарууга өтсөк, 30 жыл артка кетебизби? Ооба, Өмүрбек Текебаевдин айткан сөзүндө чындык бар. Эгерде биз парламенттик башкарууну чанып, президенттик башкарууга багыт алсак, бийликти бир адамдын саясий кызыкчылыгынын үстөмдүгүндө түптөлүшүнө шарт түзөбүз. Мындай катачылыктарды көп мамлекеттер басып өтүштү. Өтө оор саясий кыйынчылыктарды башынан өткөрүшкөн. Ошон үчүн 30 жыл артка кетпей эле алдыга жылганыбыз оң. Канатбек Исаевди төрагалыктан кетириштиби же мамлекет туңгуюкка кабылганы жатканы үчүн өзү кызматтан кетүүгө арызын бердиби? Канат Исаев азыркы саясий кырдаалды изилдеп, саясий пикирлештери менен кеңешип туруп, өз эрки менен чечим кабыл алды окшойт. Аны спикерликтен күч менен эч ким деле кетирген жок. Талант Мамытовдун спикер болгону бийлик 3 достун колуна өткөндөн кабар бербейби? Талант Мамытовдун спикер болуп шайланышы 3 бийлик бутагына саясий пикирлештердин бир күч болуп келүү аракетинин жыйынтыгы десек болот. Азия Ньюс газети, Булак Арба KG. Раим Атраимов мамлекетке 2 миллиард сом эмес, 2 миллиард доллар төлөшү керек. Ээрге жаңыдан минген жаңы бийликте коррупция менен реалдуу күрөш жасай турганын биринчи күнүнөн тарта айтып келатат. Албетте так жана ачык айтылган убада жакшы, бирок анын аткарылышы башка иш.
Убадага жасалган иш төп келишпей калса, анда дал ушул убада кайра бийликке каршы нааразычылыктардын пайда болушуна алып келет. Ал Тургай тактан кулоонун негизине айланат. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 6 октябрда абактан чыгаары менен эле Райым камалат. Кумтөр Кыргызстанга иштейт деген так кесе убадан айткан. Эл азыр бул убадалардын реалдуулукта кандай аткарылып жатканына көз салып турат. Ырас, убадалардын аткарылышына да убакыт керек, бирок Садыр Жапаров бул күрөштөгү натыйжаларды 1-2 айда эле эл сезе баштай турганын айткан. Демек 1 ай убакыт өтүп калды. Убадага ылайык Райым Атраимов 20 ноябрда УКМК кызматкерлери тарабынан кармалган, бирок бат эле кайра үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Садыр Жапаров өзү Райым Атраимовду үй камагына Ташиев чыгарган жок, аны мен чыгарттым. Биз коррупционерлерди түрмөгө камап, мамлекеттин эсебинен аларды багып отура беришибиз керекпи? Андан көрө аларды кустуруш керек. Матраимов ушул айдын аягына чейин мамлекетке 2 миллиард сом төгүшү керек. Азыр дароо 80 миллион сом төктү. Эгер кылмыш ишин иликтөөдө ал дагы көп зыян келтирген болсо, анда дагы төгөт деген маек берди. 2 миллиард сом АКШ долларына оодырганда 25 миллиондун тегерегинде болот. Демек бүгүнкү бийлик дал ушунча сумманы төлөтүп туруп, Райым Атраимовду боштондукта калтыруу ниетинде болуп жатканын түшүнбөй коюуга мүмкүн эмес. Элдин күткөнү ушундай беле. Анда азаттык иликтеген 700 миллион доллар эмне болот? Ал иликтөөдө ошончо суммадагы сыртка чыгарылып кеткен каражаттан эле мамлекетке 7-8 миллиард сом төлөнүшү керек болгону айтылган. Аны эмне кылабыз? Эгерде бул бийлик Матраимовдон 2 миллиард доллар мамлекеттин эсебине төктүрдүк десе, анда таптакыр башка иш болмок. Ошондо гана эл да коррупцияга каршы күрөш чындыгында реалдуу жүрүп жатканына түшүнмөк. 2010 жылдан бери бажы тармагындагы коррупциялык иштердин натыйжасында мамлекетке келтирген зыян бар болгону 25 миллион доллар бекен. Буга ким ишенет? Анын дагы бир маселе. Ушул 2 миллиард сом мамлекеттин эсебине төлөп берсең деген макулдашууга жетишүү үчүн Матраимов бийликте отургандардын кимисинин оозундагы 2 миллиард сом менен майлады экен. 5 октябрдан 6 октябрга караган түндө болуп өткөн төңкөрүштүн түпкү негизги эмнеде болгонунда бүгүнкү бийлик эсинен чыгарбашы зарыл. Экс-президенттин бийлигинин түбүндө дал ушул Райым Атраимов жеткенин айтып жүргөндөр арбын. Демек бүгүнкү бийлик үчүн бул сабак болушу керек. 2 миллиард сом төлөп жатпайбы? Мурдагы бийликтин тушунда ким ушунча акча төлөдү эле деген сөздөр менен актанып, экинчи жагынан Матраимовду ушул сөз менен калкалай бере турган болсо, анда Жапаровдун бийлигинин түбүнө да дал ушул жагдай жетиши мүмкүн. Деги эле президенттин милдетин аткаруучунун кимди камап, кимди үй камагына чыгарышы керектиги боюнча көрсөтмө бергидей укугу барбы? Же ыйгарым укуктарынан аша чаап, укук коргоо органдарынын иштерине түздөн-түз көрсөтмө берип жатканыбы? Эмнеси болсо да Садыр Жапаров мурдагы бийликтегилердин кетирген катачылыктарын кайталабай, коррупцияга жана криминалга каршы күрөштөрдө спектакль койбой иш алып барган оң. Болбосо азыркы коомдо ким актер болуп, кандай сценарийдин негизинде роль ойноп жатканын жаап жашырып калуу мүмкүн эмес. Медиа центр, Булак аргумент KG сайты. Республикалык штабты Эльвира Суравалдыева жетектемей болду. Аталган буйрукка премьер-министр Садыр Жапаров кол койгон. Ал эми республикалык штабтын төрагасынын орун басары болуп, саламаттыкты сактоо министри эсептелет. Социалдык блок боюнча вице-премьер өлкө аймагында таажы илдети инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү жана аны жоюу боюнча ыкчам штабтын төрагасы болуп дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Садыр Жапаров кол койгон. Ал эми республикалык штабтын төрагасынын орун басары болуп, саламаттыкты сактоо министри эсептелмекчи. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө конституциялык мыйзамдын 18-беренесине ылайык премьер-министрдин ушул жылдын 20 мартындагы номер 171 буйругуна өзгөрүүлөр киргизилген. Эльвира Суравалдыева учурда социалдык тармакты караган вице-премьер. Мурунку өкмөттө штабтын башчысы биринчи вице-премьер Алмазбек Баатырбеков болгон. Булак, Спутник KG. Өмүрбек Бабанов: президенттик шайлоого катышпайм, Жапаровду талапкерлигин колдойм. Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоого катышпайт. Ал Садыр Жапаровдун талапкерлигин колдойт. Бул тууралуу саясатчы Фейсбуктагы баракчасына жазды. Текст өзгөртүүсүз берилди. Улуу урматтуу кыргызстандыктарым, өлкөбүздөгү саясий экономикалык абал курч экендигин бардыгыбыз көрүп турабыз. 5 октябрда элди толкуткан кесепеттерди түп тамырынан жоюп, тезинен өнүгүү жолуна түшүүгө бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Кечээ Садыр Нуркожоевич менен жолуктум. Өлкөбүздү өнүктүрүүгө керек болгон терең маселелерди ачык талкууладык. Өлкөбүз эркиндикти туу тутуп, демократиянын нугунда гана тез өнүгө аларына окшош
пикирде экендигибизди ачык көрдүм. Садыр Нуркожоевич мурдагы башкаруулардын каталарын кайталабастыгын, олуттуу өзгөрүүлөргө даяр экендигин көрдүм. Конституциялык реформаны да кеңири сүйлөштүк. Эң негизгиси бийлик бутактарынын тең салмактуулугун түзүү керек. Сот системасынын толук кандуу көз карандысыздыгын камсыздап, парламентти күчтөндүрүү керектигине так түшүнүк бар. Мени колдоп келген бардык адамдарга, тилектештериме ыраазычылык билдирем. Партиялаштарым менен акылдашып, Кыргызстандын президентинин кызматына өз талапкерлигимди алып чыкпоону чечтим. Садыр Нуркожоевичтин талапкерлигин колдоо чечимин кабыл алдым, деп жазды Бабанов. Булак Фабула пресс.